Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Жумаканова Улара Абдрасуловна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 1 мугалим повести. Сабактын максаты Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө. 1 мугалим повести тууралуу билишет. Окуучулар повест жөнүндө түшүнгөндөрүн айтып беришет. Уккандарын анализдей алат. Эске тутуу жөндөмдүүлүгү артат. Сөз байлыгы, сүйлөө кеби калыптанат. Тарбиялык максаты окуучулар эр жүрөктүүлүккө, мекенин сүйүүгө, адептүүлүккө, акылдуулукка, чыдамкайлыкка, бири-бирине көмөктөшө билүүгө тарбияланышат. Сабактын жабдылышы карточкалар, окуу китеби, улуу жазуучубуздун сүрөттөрү, түстүү маркерлер, батмандар, плакаттар. Социалисттик эмгектин баатыры, Лениндик жана мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, бүткүл дүйнөгө аттын кашкасындай таанымал сүрөткер, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов Талас өрөөнүндөгү Шекер кыштагында 1928 жылы төрөлгөн. Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр баркалып келген, анын новаторлук калеминен жаралган 60-70 жылдарда жазылган Бетме-бет, Жамиля, 1 мугалим, Саманчынын жолу, Жаны барым Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттери болгон. Кийинки мезгилде жазуучу роман жанрынын үстүндө ийгиликтүү эмгектенип, Кылым карыткан бир күн, Кыямат жана Кассандра тамгасы аттуу чыгармалары жарык көргөн. Чыңгыз Айтматов 10 июнда 2008 жылы Германиянын Нюрнберг шаарында каза болгон. Эй балам, сенин тегиңди коо билебиз. Бизге окшогон каратаман. Сен кайдан модулу болдуң? Сен кимсиң, аксакал? Мен комсомолмун. Азыркы убакта кат тааныгандарды мугалим дешет. Мен аскерде жүрүп кат таанып келдим. Менин молдолук жайым ошондой. Аппалиде. Эмесе комсомол элим мени мугалимдикке дайындап, бала окуткум деп жиберди. Мектепти силердин жардамыңар менен төбөдөгү ээн турган жаман тамды ачалы деген пикирим бар. Кандай дейсиңер? Акылыңарды айткыла. Аныңды коя тур. Окуудун бизге кереги эмне? Баса турай, биз жер менен кетмем деген дыйкандарбыз. Бизге окуунун эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Окуганда өкмөт болот беле. Силер балдарды окутууга каршысыңарбы? Каршы болгондорду сен зордуктайсыңбы? Азыр өз эрки боштондукка чыкканбыз. Биз өмүр бою эзилип тепсемди болуп келген элбиз. Өкмөт бизди эми көзү ачылсын, кат таанышсын, билимге жетишсин деп жатат. Мына ошондуктан балдарды окутушубуз керек. Мейли эми, кылар ишиң жок болсо, окутсаң окутарсың. Ой жигит коя турчу. Бул мектеп ачам деп ызыңдайсың. Үстүңдө тонуң жок, астыңда атың жок, айдап койгон жериң жок, көздөп алган жериң жок. Сен де жылкып, тейлеп окут кыласыңбы? Оокатым эптеп өтөт. Өкмөт мага маяна төлөйт. А мына ошондойду. Сен сөздүн аныгы эми чыкпадыбы? Сен ошол өкмөттүн казыгы менен эле жумуштарыңды бүтөп балдарды окутуп ал. Бизде болсо кыйнаба. Биздин өзүбүздүн эле көйгөйүбүз башыбыздан арылбай жүрөт. Чыңгыз Айтматовдун учкул сөздөрү. Эгер
Ата журт деген баштыктай сүйрөп, өзүң менен алып жүрөр нерсе болсо, анын баасы сокур тыйынга татыбас эле. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче, бактылуу кезиңде да билинет. Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болор балдарды тарбиялап өстүрүү. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Миңдеген адамдын арасында сен жалгызсың. Жалгыз өзүң калганда да жалгызсың. Үйгө тапшырма. Биринчи мугалим көргөн фильмин көрүп, чыгарма менен салыштыргыла. Төмөндөгү суроолорго жооп бергиле. Алтынайдын мектепке баруусуна ким тоскоол болду? Дүйшөндүн ишин өз учурундагы эрдик деп атаса болобу? Эмне себептен Дүйшөн Алтынайга сен чоң окумуштуу адам болосуң деп айтты?